ошондо бузуп салган сиздин үйүңүз болуп атат да, Булардын үйүндө эле бузуп коюштур го. Муну деле бузуп салыштырышат. Ушунду кандай менен кандай эмне салганбыз. Милиция! Капитаны неме командующий бул экен да, командир. Kaç. Kaç ulan, git de uygun. Oyunda var Bizga o'xshaganlar odamlar. Ya o son gibi özü tutar ben çıkıp koysun de. Ya. Sadır Nurkojoyevich, Ağordu eli sizge kaygılуу жасап жатабыз. Биз сизден сурап элек, ушундай кашанын баарын чалган Сокулук районунун администрациясынын, жер комиссиясынын төрагасыны, ошол мезгилдеги Сокулуктун кадастрыны, ошондой эле архитектуранын башчысыны ушул иш боюнча жоопкерчиликке тартип берүүнү суранат элек. Ушул баарына сабак болсун. Ушул администрациянын туура эмес чыгарган чечиминин айынан ушундай кылып туруп карапайым элдин, жашап аткан элдин участоктарына бир эле көпөскө 4 участок бириктирип туруп бир китеп жасап берип койгон. Ошону биз сизден суранат элек, ушуну тыгыр көзөмөлгө алып, ошолордун жоопкерчилигин карап бергенге. Экинчиден, ушул иш боюнча Верховный сотто жакында административный тартипте иш карап атат. Ошону өзүңүз тыгыр көзөмөлгө алып, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, ушул административный чечимди туура чыгарып ушул карапайым элдин тарабына чыгарып беришиңизди биз сизден суранабыз. Өтө мыйзам бузуулук. Бул мындай мыйзам бузуулукту биз көргөн эмеспиз. Себеп дегенде 498-контурдагы 20-12 деген участокто бүгүн архитектурада пустой болуп катталып турат. Демек бул айыл ичиндеги шахмат тартибиндеги бош жер деген статуска кирет. Ал эми мунапстын объектиси ар бир участоктогу чийилген фундаментти же үйдүн орду болсо, ошолор мунапстын объектиси болуп эсептелет. Бүгүн ошол 20-12 деген участок 16 сотук жерге кызыл китеп мыйзамсыз чыккан бул. Муну соттор дагы көз жумган. Урматтуу Ленин районунун соттору, Бишкек шаарынын соттору бул чечим өтө туура эмес болду. Мунапстын объектиси деген ал 2021-жылга чейин курулгандарды айтат. Бул үйдө 2021-жылга чейин курулган бир мунапстын объектиси же архитектура чийген бир үйдүн орду, фундаменти таптакыр көрүнбөйт, көргөнгө мүмкүн дагы эмес. Анан бул боюнча кылмыш иши дагы НМВДны КСУда козголуп, ал дело бүгүнкү күндө Ленин роудуда турат. Биз ошол учурдагы КСУнун сотрудниктерине рахмат айтабыз. Тыкыр иликтеп, иш козгоп, катуу киришкенде жогорку жактан чалуулар болуп ошол ишти токтоткон. Бүгүнкү күндө ошол ишти кайра жандандырыш керек. Бүгүн ушунча элдин бардыгы акыйкатсыздыктан, чындык чыкпагандыктан бурмаланган мыйзамсыз нерселердин бардыгына жаны кейип, ичи ашышып, кайгырып отурат. Урматтуу аткаруу бийлиги президент Садыр Нуркожоевич, ушул ишке өзүңүз түздөн-түз киришип, комиссия түзүп, башында сиз болсоңуз, бир топ адамдардын башы кетет. Көптөгөн адамдар башы менен жооп берет ушул мыйзамсыз нерсеге. Биз ошону суранабыз. Анан ушул Ленин районунун сотторунда өз көзөмөлүңүзгө алып койбосоңуз, карапайым элге каршы чечимдерди чыгарып келатат ушуга чейин.
арест маселеси болобу, ушундай снос маселеси болобу, баарына ушу карапайым элге каршы чечимдер чыгарып келатат. Буларда мунабыз боюнча такыр түшүнүк жок. Ошол эле сокулуктун соттору чечип келген иштерди булар чечпей келатат. Ошон үчүн биз Селин районунун сотторуна нааразыбыз. Беш баласы менен көчөгө чыгарып койду, айтпады. Балдар менен чыгарып койду, айтпады. Сандыр Мамадович, жерчилерге bir участокты 2-3 кишиге саткан жерчилерге чара көрүп коюшуңузду өтүнөт элек. Биз 4 жылдан бери сотунда жүрөбүз. Эч кандай чара көрүлгөн жок. Ошону бир карап берип коюңузду өтүнөт элек. Бизде фактыларыбыз бар, баары. Аборду. Мынакей караңгы түнгө карабастан түнгү саатына 8-9га чейин сунос ишин жүргүзөбүз деп сот аткарчылар. Караңга калтырбагыла десек болбойт, биз кааласак таң аткыча иштейбиз деп мынакей элди өздөрү чогултту мынакей. Нааразыбыз. Бул мындай маселе болуп калды да. Башкы прокуратуранын алдындагы сот департаменти өтө мыйзамсыз иштерди кылды. Себеп дегенде снос кандай болот? Бир дагы үйдүн крышасы бузулбаш керек, айнек талкаланбаш керек, мыйзамда так жазылган. Бардыгын акырындык менен так аккуратно чечип, жыйнап коюш керек. Мыйзамда ошондой турат. Булар эмне кылды? Булар болсо ормон опут Африкада дагы мындай кылган эмес. Келип эле талкалап салды. Ленинградты басып алганда да мындай болгон эмес, керек болсо. Талкалап, бүт сындырып, мына видеодан көрсөңөр болот. Бул өтө одоно мыйзам бузуулукка жатат. Урматтуу башкы прокуратура, мына сот департаменти сиздин кол алдыңызга келди. Ушундан баштап мыйзамдуулукту сактабасаңар, бул акыр аягы жамандык алып барат. Мындай иш болбойт. Прокуратура деген бул эмне? Прокуратура деген көзөмөл органдары. Көзөмөлдөө эле көзгө илбей мыйзамды одоно бузуп салды. Vakit belgilediysek bolboy beş balasın çıkmaganına karabay. Hakikat hizmetlerini жазашты, терезелер талкаланды, башкарылды. Акылга сыйбаган иштер да болду. Бизден сураныч. Микрофонду чыгарып. Ой, акылга жакшы. Адистер сотту карап берип, суранабыз, өзүбүзгө алып, иштерин суранабыз деген анын карапайым илаткан, беш бала менен кызга калдына. Unda elin düşe rahmata koydu. Soğuk günü hayırlı okularda sevgili şiddetli Büyün eyle. Biz şu bolotkan dаңктын иелери болобуз. Биздин ушундай ак менен караны айырмалай албаган сотто отурган чечимдин айынан ушу алакалга калып калдык биз. Ödede kırana tutuldu. Ekonomi idare uzam dep özü şeyin beri oturan. Şunu sabır kodu şunu akmaklardan gözlemelde beriştirdi. Ötünöz. Общий жанал, канал. Да, вперед. Вперед. Ballarına da iş boyunca de mıymamsız çıkkanda stokton menen 40 stokton menenге мыйзам чыкканда Босоевскийдан келип женеп кеткенде бул жерде үйлөр бар экен деп ал көрсөтмө берген. Көрсөтмө бергенде ал делону жаптырып, булар 42-токтом менен кайра жаңы дело ачып туруп, ошол токтомдун негизинде кызыкка чыгышкан. Негизи жердин мыйзамы боюнча токтом бир эле жол чыгат деген. Бул андай эмес. Бул Босоевскийдин бардыгын сатып алган, соттун бардыгын сатып алган чынындачы. Бизге окшогон мыйзамдар көп экен негизи. Ушуларды өзүңүз алып, жогорку бейли жақсы қарап беріп қойыңыздарға сұраймыз. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Кожоевич. Мына бизди балдарыбыз менен чыккыратып, мына көчөдө калдык. Үйлөрүбүздүн баардыгын көчүрүп, бешилердин баарын чыгарып салды. Үйдүн баарын талкалады.
милициялар болсо ошого эчтеке кылбай карап турду ушул жерде. Мына бул жерде баардык эл күбө. Бизди болсо токтотуп кайра салып берип көчүргүлө деп тиги келген кишини болсо Назаралиевди болсо күйлөп атты да. Мына бул кандай деген бул акыйкат караганда 16 сотук жерди бир кишиге чыгарып берип коюп атат да. Кызыл китеп чыгарып берип коюп атат. Биз ал учурда ушул 4 үйдө ээлердин баардыгы ушул үйдө жашачык. Ошол жашап атсак дагы кызыл китепти мыйзамсыз түрдө башка кишиге чыгарып берип коюп атат да. Көчөдө калдык, мына азыр балдарыбыз чыркылап, эшик болсо суук, жаган атат, бешилерибиздин баары эшиктер. Биз каяка барабыз? Кайсыл жака түнөйбүз? Не кылабыз? Ушул ишти карап бериңиз, карапайым элди ойлоңуз. Бийликтегилердин баардыгы бизди колдоп берип коюңуздар. Ушул сот аткаруучулардын аткарган иштерине мыйзамдуу баа берсин генеральный прокуратура. Ушулардын ар бир кылган кыймыл аракеттерине мыйзамдуу баа берилиш керек. Ошон үчүн биз сизден, Ак Ордо эли жалпы баарыбыз сизден сурабайбыз.